Азыркы тапта Анжелика Кыргыздын мыкты айымынын бактылуу айымдар аттуу долбооруна биз конок болуп келаткан учурубуз. Бүгүн мынакей буюрса сонун күндө аяктап жаткан мезгилибиз. Чын айтсам достор, азыркы тапта биз күтүп аткан учур келди. Бириккен жалпы Араб Эмираты. Достор, силерге азыр мен Дубайдагы эң жаккан жеримди көрсөткүм келет. Бул жер Дубай Марина, мынакей карасаңыздар. Аябай тынч, үй бүлөлүк жер, мындай ресторандар менен аябай жагымдуу. Jumeirah Beach Residences, окшош баягы имараттар. Достор, билесиңерби, менимче жашоодо мүмкүнчүлүктүн чеги жок. Эң башкысы бул бизден болгон аракет. Демек, канчалык биз өзүбүздүн келечегибизге кам көрүп, канчалык өзүбүздүн максатыбызга умтула турган болсок, умтулуш үчүн албетте күч кубат керек, ден соолук керек дегендей, билим, тажрыйба керек. Андыктан баарыңыздарга айтмакчымын, аракет кылыш керек. Жакшылыктын, ийгиликтин эрте кечи жок. Кудай буюрса баарды окшошот. Негизи Дубайда туризмге чоң басым жасалган соң, ар бир отелдин өзүнүн транспортировкасы бар. Демек, отель лимо менен качанда туристтер, жашаган коноктор бул жакка барууну каалаган болсо, биздин отелден ушундай өзүнүн транспортировкасын мындай жеке шоппер менен баягы сервис. Короче, азыр достор, биз конокко келатабыз. Өзүңөр көрсөңөр да жакшыраак болот. Даярбыз менен келдик. Ассаламу алейкум. Всем привет! Кандайсыңар? Сонун кыргыз айымдары Дубайда. Мынакей өзүңүздүн токочтор, май токочтор, каттамалар менен келдик. Биринчи, экинчи күндөрү көмүш кыйыныраак болуп кеткен, тамактар ошончо балдар, кичинекей балдар бар болгон үчүн алардын көнүп калган тамактарын ала келдик. Баклава. Достор, мен өлө курсагым ачып аткан. Мен оюмду окуп койду десек болот. Кыргызстандын колбасалары. Кыргызстандын чайы. Кыскасы бизге эмне керек Дубайдагы кыргыздарга? Тойбоз. Болгондо да Кыргызстанда мынакей. Ой. Даамдуу эти. Бүттү. Анан ичинен тандыр. Мынакей Апам жапкан нанды сагындым деп мынакей. Тандыдан кетти. Вау, отлично. Кыскасы достор, көрүп атасыңар да. Эмне болоордугун көрүп атасыңар, Бактылуу айымдар долбоору достор, мынакей. Бүгүн азыр отелге келдик. Жаштардын комнатасы. Эң негизгиси эмне? Эң негизгиси бул эң сонун көрүнүш. Баткен өрү бар беле? Сатылган өрүктөрү караңыздар. Бул нерсени мен достор көрүп Тоймагандан тоюм бар деген ушундай да, өзүңө жакшыга тамак алып. Көрүп калуу. Кирип атабыз биз. Эй, принцесса, привет! Как нормально ся? Эң кызыктуу бизди 5 бармак болгондо таластык вариант менен күтүп атышат. Кана. Самый дорогой район, где самые крутые машины.
негизи 3кө бөлүнөт деп билем. Бул эски шаар, Дубай даунтаун жана Дубай Марина. Азыркы тапта биз Дубай эски шаарына келдик. Мынакей бүгүн декабрдын канчасы болуп калды? Декабрдын 7-си, мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта кыш деген түшүндүк жок. Аба ырайы өтө сонун. Азыркы тапта биздин ген консульстводон өкүлчүлүккө алып кетиш керек. Мынакей эс алып отурган кезибиз. Өлө жакшы атмосфера. И бул жерден биз кичинекей жылдыз Айыма, кандайсың? Жакшы. Жакшы эле, эс алуу болуп атабы? Ооба. Жагып атабы Дубай? Ооба. Биринчи жолу келдиң да? Ооба, жакшы. Айыма, сен өткөндө бир жаңы бир ыр чыгардың элең, ошол ырыңдан ырдап бербейсиңби бир куплет? Багыттан жаңылбай, санага багынбай, алдыга кадамда максаттан тайынбай. Башкага тарынбай, капага малынбай, ансыз да кеткен күн табылбай. Сен алдыга жылсаң, баары башталат, жеңишиңе эң чоң башталат. Максатыңдын отун көчтү жандыра, умтул досумдайым, умтул алдыга. Азаматсың, вообще молодец, молодец. Өлө сенин ырыңчы, өлө мотивация берет экен чындыгында элечи. Андыктан сага көптөгөн албан ийгиликтерди каалайбыз. Достор, азыркы тапта биз Кыргыз Республикасынын башкы Дубайдагы башкы консулдугуна кирип келатабыз. Кандайсыздар? Жакшы саламатсыздарбы? Жагатап бизге Дубай аябай жакты, классно вообще. Кандайсыз Айбек байке? Айбек байке биздин башкы консул, мынакей ар дайым бизге өз көмөгүн көрсөтөт. Мынакей азыркы тапта Анжелика, Кыргыздын мыкты айымынын бактылуу айымдар аттуу долбооруна биз конок болуп келаткан учурубуз. Андыктан чогуу көрсөк, негизи бул өтө жакшылыктын эрте кечи жок деп билем. Анткени мынакей көптөгөн муктаж болуп жүргөн үй бүлөлөргө Анжелика эжебиз өзүнүн демөөрчүлүгүн көтөрүп, идеясын көтөрүп, биргеликте ушинтип Кыргызстандан өмүрү сыртка чыгып көрбөгөн, муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү эс алдыртып, жакшы шарттарды, демек жашоодо мүмкүнчүлүктөрдүн чексиз экендигин билдирип, аныктап жүргөн кези. Андыктан мынакей бул жерде болсо съемка болуп атыптыр, аралашып көрсөк. Мен оюмча каршы болбостур, эми тоскоол болуп кичине маек алмашсак. Баарыбыз билгендей эле Анжелика айым бул биз үчүн салам. Сен кандайсың? Кандайсың? Кыргызмын деп мынакей Дубайда жүрөк кагып, мен кыргызмын, кыргыздар келгиле, чогулгула, бириктиле. Ушундай иш-чара болуп атат деп жар салып, бизге дагы жардамыңды салымыңдардан сону кошуп калдың. Биздин Коомдук биринчи каналга жана ошол эле Кыргызстанга чоң салам жолдоп койсоң болот. Мынакей ушундай. Ассаламу алейкум. Жалпы биздин мекендештер, азыркы тапта биз Дубайдабыз. Жалпы Бириккен Араб Эмираты 7 эмираттан турган болсо, Дубай Эмираты чөл үстүндөгү курулган шаар. Андыктан мынакей Анжелика эжебиздин мыкты уникалдуу долбоорунда турабыз. Мен үчүн өтө чоң кубаныч, жакшылыктын эрте кечи жок дейт. Андыктан мынакей муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү бияка алып келип, жакшы шартта, демек мүмкүнчүлүктөрдүн чеги жок, умтула бериш керек деген белгини алга кандай десек сүрүп аткан бул Анжелика эжебиз. Андыктан мен үчүн да чоң кубаныч. Ошон мен айтып кетким келди да, энергиялуу ушунчалык мырза деп. Чындыгында мынакей биздин ушундай жаштар өсүп жаткан соң биздин Кыргызстандын келечеги алдыда деп ойлойм. Жана ушундай жаштарыбыз мынакей кыргыздардын башын бириктирип, чет жактан дагы биз өзүбүздүн өлкөбүздө, өзүбүздүн мекенибизде жүрсөк, эч нерседен коркпостон, себеп дегенде аркамда армия бар, аркамда кыргыздардын баардыгы топтолгон мына ушундай команда бар деп жүрсөк, баардык жакта
учурда кылган ишибиз дагы туура болот, жасаган ишибиз дагы баардыгы оң жагынан чыгат болуш керек. Чындыгында бир гана бул жерде иштебестен мынакей салымыңызда чоң кошуп атасың биздин проектибизге. Бүгүн мынакей буюрса сонун күн дагы аяктап жаткан мезгили, эртең болсо жакшы жолугушуу болот деп мен өзүм айтып жаткам. Чындыгында бул жерде эки камера тартып атат, бирөөсү болсо Эсендин өзүнүн YouTube'дагы телеканалы. Достор, Кыргызменге кошулуңуздар. Кыргызмен бактылуу айымдар долбоорунда конокто. Мына Кыргызменге кирсеңиздер, биздин мынакей эфирге көрсөтүлбөгөн кадр сыртындагылардын баардыгын ушул жактан көрөсүздөр. Ал официалдуу түрдө эң сонун кадрларды болсо, албетте биз эфирге Бул жактан. Оператор болсо Асылбек мырзаны экинчи оператор тартып аткан мезгили. Эң сонун маанайда чындыгында бул күндөрдүн билбейм аякташын эч кандай каалаган жокмун. Мындай күндөр дагы Тура сонун нерсе болуп атат. Анжелика эже, учур менен пайдаланып сизге мен эмне демекчимин? Умтула бериңиз, мынакей баарыбыз көрүп турабыз, күбө болуп турабыз, жакшы долбоорлорду жетектеп атасыз. Көптү күрсө көлүк болот дейт, анысы кандай ушундан улам бизге үлгү көрсөтө берсеңиз, биз дагы Кудай буйрса жакшылык кылганга шашабыз, аракеттейбиз жана умтулабыз. Чоң рахмат сизге, дагы бир жолу чыгармачылыкка келик. Бактылуу айымдар болсо да билиптир, чогуу кошулуп жүрөм да билелик. Баса, достор, унутуп кеттирибиз. Биздин чакан белегибиз бар болчу, ошону тапшырып коюуга уруксат берсеңиздер. Приз катары. Хоп, 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 хоп. Кана Нурба. Мына. Андан келген бактылуу айым биздин эфир айым болду, мынакей ушундай. Эми дагы биздин кошо. Нурба. Мен болсо муну өзүм балам кылам. Нурбай, сен үчүн мынакей Кайбыз маршруттага чыкканда, Кыргызменден жана курсант досубуз экөөбүздүн атынан сага бир белек. ар бир жакшылык жаратканыбыздын эсебинде деп койт эмеспи, анысыңардай чын жүрөктөн кылган жакшылык, чын жүрөктөн айтылган сөз мына ушул эң бүгүнкү күндө кымбат нерсе экен. Андыктан достор, келиңиздер, бир келген жашообузда бири-бирибизге жакшылык кылып, жакшы сөз айтып, эң негизгиси башкалардын эсинде жакшы инсан болуп калабыз. Туугандар, бириккен жалпы Араб Эмираты. Азыркы тапта Дубай Эмиратындабыз. Дубай Эмираты бул чөлдүн үстүндө жасалган шаар. Албетте 50 жыл мурун элдин баардыгы ушу төөнүн үстүндө кыймылаган болсо, демек төө бул символдордун бири деп саналат. Андыктан азыркы тапта биз жана Анжелика эжебиздин бактылуу айымдар долбоору менен биргеликте кичине төөнүн үстүндө бастырып, ичине сезимди алмак болдук. Кетип жүргүлө. Мына туугандар аптапта мына төөнү мага мүмкүнчүлүк берсе өлө чабат элем. Бирок тилекке каршы эскорт менен барат экенбиз. Демек жөн гана бастырып ошо кандайдыр бир тажрыйба ала турган болдук. Кеттик. Дәрбиз. Ялла садыки. Кана, бисмилла. Чö давай. Улак ойнойбуз, улак деп элечи. Опа. Азыркы тапта мынакей бактылуу айымдар долбоорунун мүчөсү жана конкурсанты деп айтабызбы? Бактыгүл эжекебиз менен тааныштырмакчыбыз. Кандайсыз Бактыгүл эже? Аябай жакшы. Дубайга кош келиптирсиз. Рахмат. Дубай аябай кооз шаар экен. Мага аябай жакты. Сиздердей вот кыргыздын уулдары чоңоюп атканына аябай кубандым.
Чоң рахмат. Сиз бактылуу эже биринчи жолу чет өлкөгө чыгып атасызбы же кантип бул жака келип калдыңыз? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мен биринчи жолу ушул Дубайга келишим. Мунун себепчилери кыргыз элимин жашынакай долбоору бар экен. Бактылуу айым долбоору. Биздин кызыбыз Анжеликанын долбоору экен бул. Ошол долбоордун эсебинен келип эсеп атабыз ушундай жерлерде. Дубай негизи кандай сизге элестерди чакырып атат? Кандай баягы элестерди калтырып атат сизге? Мен өзүм Новосибирде турам. Новосибирде аябай кар жаап аткан мезгил. Азыр бул менимче 30-40 градус суук болуш керек. Мен кыштан жайга келдим. Кыштын күнүндө ушундай жай айларын көрүү өтө мага башкача өзгөчөлүктү алып келди. Биз кече күнү тиги Дубай шаарынын тиги гүл багында болдук. Мен кыштан келип ошо гүл бакты аралап жүргөнүмө аябай таң калдым да. Кудайга миннетке шүгүр. Ушул биздин жашынакай кыргыз элибиздин кайрымдуу мээримдүү жашынакай кыздары, жашынакай уулдары бар экен. Мен аябай кубанып отурам. Ушундай уул кыздарыбыз көп чоңое берсин. Ушул кыргыз элиме дайыма келечекте келечеги бар уул кыздардын көп болгонуна аябай тилектешмин. Чындыгында эле баягы кызда сөз бар эмеспи? Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Андыктан бактылуу эже, бул сиз үчүн жөн гана башталыш болсун. Ар дайым өмүрүңүз узун болсун. Бала чакаңыздын урмат сыйын көрүңүз. Кудай сизге баардык жакшылыктарды насип этсин. Ар дайым биз менен ушинтип төрүбүздө жылмайып мынакей жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да аябай чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыргызстан Алга! Как ощущения? Супер! Достор, азыр таптан мынакей Анжелика эжебиз бизди сыйлап Brush Shop аттуу Жибиярда жайгашкан ресторанга алып келип атат. Биз да аябай ыраазы болуп атабыз. Анан эмесе тамактанбай элек ичне, өлү кыстабыз ашты. Чоң рахмат Анжелика эже, бизди ушинтип тамак менен сыйлап атканыңыз үчүн, тем более Кыргызстандан келип атасыз. сизге рахмат. Чого жакшы атмосферада семейный ужин. Ооба, үйдүн тамагын аябай сагындык, бирок ошончо дагы үйдүн тамагына окшош болсо дагы, бирок өзүбүздү көрдүк баягы ашканабызга окшошуп кылып шашлык таптык. Билбейм азыр бул жердин шашлыгы кандай болот. Окшош болуп, бирөөсүн кийин айтабыз. Аябай күтүп атабыз тамагыбызды. Шорпо ичип атабыз. Чын айтсам, мойле продуктыдан алысыракмын, бирок бул сапар өзүм үчүн жаңылык кылып, кальмар Креветканы мен аябай жакшы көрөм. Эң жакшы көргөн тамагым бул креветка. Креветканы куурулганын дагы, чийкисин дагы каалаган түрүн жей берем. Я тоже. А бул мен үчүн өтө ачылыш десем болот. Сен жатканда тойно. It's the woman. Одош. Ошон Кана карап туралы, эмне болот экен. достордун чындыгында белгилеп кеттим мен. Мен эң жакшы көргөн креветканы сен деле жактырып болушуң керек, балык. Балык менен даамы, бирок ичинен мындай башкачараак болот экен. Жакшы, эмне керек? Аябай эме жакшы. Чоң рахмат Анжелика эже. Биз үчүн жаңы нерселерди таанытып атасыз. Чоң рахмат. Азыр үйдүн тамагын аябай сагындык. Бул жерге Эй, кайда жүрүңүз?
Йоу. Азыр Lexus отелге кетіп атабыз. Жаңа чыгылган Lexus Дубай Мадина. Адамдар бар болуш керек. Маяк келет табылды. Бар жакшы. Чакчаган эле болсо. Салам жигиттер. Кандай Дубай тууралуу бир аз сөз айтпайсыңар? Amazing эле популярный болуп калды. Amazing адам. Мына достор, азыркы тапта биз күтүп аткан учур келди. Биз мекендештерибиз менен биргеликте бактылуу айымдар долбоорунун катышуучулары менен жолукканы келдик. Кандайсыздар? Мынакей. Кандайсыздар? Кутманды кечиңиздер. Опа! На счастье, деп элечи, на счастье. Күнүсөр. Албетте биз сөзүбүз жөн келген жокпуз. Бизден Кубанычтабыз бардыгы. Сен өзүңө сага чоң ыраазычылык билдирем. Мына кийинкилердин бардыгын чогултуп, колдон келишинче абдан умутубуз жакшы кечени өткөрөлдү. Мекендештер үчүн ар дайым даярбыз. Буюрса. Мынакей. Мынакей, өзүңүздөр көрүп аткандай эле менимче жакшы бир учур болуп атат. Анткени ар бирөөбүз келип жүрөктөн чыккан белегибизди жакшы тилектер менен ыйгарткан учур. Эмне дейбиз? Көптү көстө көл бөлөктө дагы бир айткым келет. Бул кыргыздан жөн эле чыккан сөз эмес. Эжелердин мынакей тилеген тилектер кабыл болуп, балдарын, улдарынын, уул кыздарынын жакшылыктарын көрүшүп, жакшы бактылуу өмүр сүрүшсүн демекчибиз. Мынакей ар дайым бар болушсун. Анда эмес улантырабыз. Анжелже, билесизби, могу жакшы кечеден кийин менде албетте өзүмдүн видео каналым үчүн жакшы суроолор пайда болду. Негизи эле өзүм үчүн да жакшы суроолор пайда болду. Мына мисалы сиз долбоорду аябай жакшы атаптырсыз, мааниси да аябай жакшы экен. Бактылуу айымдар. Сиз үчүн бактылуулук деген бул эмне? Бактылуулуктун бул көп мааниси бар. Негизи адамзаттын бактылуулугу эмнеде десе, бул тирүүлүктө, бул аманчылыкта. Бул эң биринчи эле ден соолук экенин түшүндүм. Бул долбоорго чейин бактылуулук эмне десе, балким мен байлыкты бир көрүп, мунун болсо, тигинин болсо, анан кийин мен эгерде мындай жашасам бактылуу болот элем деп кээ бир учурда кыялданган күндөр болгон. Бул ар бир эле пендеде мындай кыялдар болот да. Бирок эгерде адам баласы аман болсо, бардык нерсени өз колу менен жасай алат экен. Анан ошол эле учурда ар бир адам баласы өзүнүн мүнөтүн, өзүнүн өткөрүп жаткан күнүн шунчалык маңыздуу кылып, ар бир мүнөттөн бактылуулукту издеп таап, ошол нерседен ырахат алса, мына ошол инсан бактылуу деп ойлойм да. Эң сонун демек ар бирөөбүздүн жашообуз өзүбүздүн колубузда турбайбы? Албетте, өзүбүздүн колубузда жана өзүбүздүн баягы аң сезимибизде да. Ар бир нерсени биз кандай сезсек, кандай кабыл алсак, мына ошондой кептин бардыгы. Ал эми мисалы мынакей бул ушулга окшогон уникалдуу долбоорду жасаш бул оңойго турбас. Бул нерселерди жасоого сизге эмне түрткү болот? Бул кандай мотивация менен буну жасайсыз? Айта кетсеңиз ушул тууралуу. Бул менин балалык кыялым болчу. Эгерде мүмкүнчүлүгүм болсо, мүмкүнчүлүгү жок энелерге кийим берсем, сулууласам, ошол айтып коет эмеспи, сулуу эмес адам жок. Болгону эле ал өзүнө кам көргөндү билбейт депчи. Мен ар бир аялзат өзүнө кам көрсө, өзүн сүйсө, өзүн сулуумун деп эсептесе, жаратканын кандай аны жаратса, ошондой өзүн кабыл алса деп кыялданчумун да. Анан эң чоң түрткү бул бүгүнкү тартылган көрсөтүүнүн аягы.
аялзат өзүн көрүп ушунчалык таң калып суктанып көзүнөн бактылуулук көз жашы акканда мен бүткүл дүйнө жүзүндөгү айымдардын баардыгына ошондой сезим тартуулагым келет да. Бул кайрадан мага стимул берет, кайрадан мага күч берет. Ушунчалык көрсөтүүнүн аягында чарчап калам да, соолуп калам да. Анткени адам баласы биринчи жолу экранга чыгып атканда сүйлөгөндөн тартынат, уялат. Ар бир адамдын деген камерага коркпогонуна аны мен үндөшүм керек, үйрөтүшүм керек. Бул бир киши менен эле, бир каарман менен эле иштөө бул мен үчүн эң чоң жумуш. Анан ошонун жыйынтыгын көргөндө, жыйынтыгы мына эфирге чыкканда мен ар бир көрсөтүүнү көрүп ыйлайм да. Мен билем эмне болуп бүтөт аягы, эмне болуп башталды, бүт. Анан мен кадр сыртындагы дагы ал айымдын жашоосун, жеке турмушун билгендиктен бул мен үчүн дагы да болсо эң кызыктуу проект кала берет. Кызыктуу проекттин үстүндө, ошонун ичинде автору катары, алып баруучу катары иштеп атканыма ушунчалык өзүмө мындай эргүү алам. Кылып жаткан нерсе мен эргүү алыш бул деген жашоонун ырахаты да, бактысы да. Эң сонун чындыгында эле сиз жасап аткан иш чараңыз улам ишке ашып ийгиликтерге жете бериңиз. Анан бул долбоордун чеги барбы? Демек, бул жылы бүтөбү жак кандай кадамдар жасалат мындан кийин? Бул долбоорду баштап жатканда мага мындай сөздөр айтылган. Макул, сен бир айымды усулулайт экенсиң, макул бир күндүк бир бакыттар туйлат экенсиң дейт да. Анан бул эртең үйүнө баргандан кийин макияжын жууп коет, баягы эле жашоосу менен жашайт. Анан бул эч кимге кызыктуу болбойт деген да. Бирок жыйынтыгын карай келгенде ошол бир күндүк биз тартуулаган бакыт бүткүл жашоосунун баардыгына бир күндөй нур чачыратып, анан артка кылчайып эстей турган бир сонун күн жаратып жатат да. Анан тарыхта калып атат. Бул канча деген жылдар бою балдары, наристелери кичинекей болуп биздин студияга келе салар, кийин чоңойгондо өздөрүн көрөт. Мен ойлоймун, бул проекттин негизги жашоосу чексиз болуш керек деп. Анткени алдыга умтулуу, аялзаттын ушунчалык өзүнүн үстүндө өзү иштеш керек да. Биздин көрсөтүү 10 жылдан кийин көрсөтүлсө дагы, 20 жылдан кийин дагы мына YouTube'дан башка каарман көрсө дагы, бул мындай жашоого окуткан, жашоого үлгү болгон көрсөтүү. Биз 45 айымдын жашоосун, турмушун көрсөттүк 2 жыл аралыгында. Ар бир айымдын жашоосу бири-бирине такыр окшойт. Ар бир көрсөтүү бирден тема ачылат. Ар бир көрсөтүүсүн бири-бирине окшошпогондугу бул өзүнчө эле уникалдуулук деп эсептейм да. Бул изюминкасы биздин проекттин. Эң сонун чындыгында эле аябай жакшы нерсе, жакшы сөздөрдү айтып өттүңүз. Мына достор, жакшылыктын эрте кечи жок экен, андыктан канчалык биз алдыга умтулуп, жакшы амалдарды кылып, башкаларды кубанта турган болсок, демек бизди дагы Кудай унутпайт деген ойдобуз, туурабы? Ооба. Чындыгында мен да сенин сөзүңө толугу менен кошуламын. Мынакей эсенди байкап көрсөң дагы ушунчалык өзүнүн хоббисин сүйүп, өзү башка жакта иштейт экенсиң. Мына биздин оператор мырзабыз дагы Дубайдагы эң сонун жерде кондитер болуп өзүнүн таланты менен эмгектенип жатса дагы колунда камера турат. Демек, бул анын дагы жан дүйнөсүндөгү бир түпкү тегинде жүрөгүндө жаткан талант деп ойлойм да. Андыктан ар дайым иштеп жатсак дагы өзүбүздүн хоббибизди дагы ошол эле маалда алып кетсек, бул биздин дем алуубуз. Бул биздин бул жашоого келген максатыбыздын бир пайдасы деп ойлоймун да. Мен ойлойм, ар бир инсан бул жашоого келген соң бир кандайдыр бир бул жашоого жакшы жакка бир пайда алып келсе, бул жашоого жөн эле келбеген болуп эсептелинет. Биз бардыгыбыз бул жашоого бир жакшылык алып келиш үчүн жаралганбыз да. Өз максатыбыз менен демек. Өз максатыбыз бар сөзсүз түрдө. Эң сонун. Анан кылган ишибиз ар дайым өзүбүзгө жаксын, жүрөгүбүзгө жаксын. Акча табуу гана максатында эмес, ошол акча таап жаткан нерсени дагы майын чыгара иштеп, жүрөгүбүздү дагы арноо, бул өзгөчө чоң жумуш деп айтмакчымын. Эң сонун. Орусда жакшы сөз айтылат. Делаем людям добро, и о себе не забудем дегендей. Достор, мынакей анда эмесе биз умтула берели, жашпыз. Аракет кылса колдон келет экен. Анжелика эже, сизге чоң рахмат. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Ой максатыңыз, тилеген тилектериңиз орундалсын. Улам ушинтип биздин айымдарыбызды бактылуу кылып бериңиз. Өзүңүз да бактылуу болуңуз. Жан дүйнөбүздү бир гана кайрымдуулук менен биз азыктандыра алабыз. Андыктан канчалык ийкемдүү, канчалык кайрымдуу болсок, ошончолук жан дүйнөбүз гүлдөйт экен. Бардыгыңыздардын жан дүйнөңүздөрдүн гүлдөшү
көрүшүнө тилектешмин. Достор, görüşкенчe.